Становна Тоң районуна караштуу Алабаш айылынын Муса Кидибаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин 5-классында окуйм. Мен азыр касиеттүү көлүбүз жөнүндө жазган тил баянымды көркөм айтып берем. Ысык көл. Тоо коюнда жайгашкан Кыргыз бермети Ысык көл менен ар бир кыргызстандык сыймыктанат. Мен дагы өз өлкөмдүн патриоту катары ушундай Кооз көлдүн жээгинде төрөлгөнүмө жана кыргызстандык экендигиме сыймыктанам. Бул керемет көл жөнүндө заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов, Алпакын Алыкул Осмонов сыймыктануу, суктануу менен ырларды жазышкан. Мисалы, Алыкул Осмонов: ысык көл кээде тынч да кээде толкун, толкуса толкунуна тең орток мун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы, бир сырдуу сендей жолдош күткөн жокмун деп жөн гана көлгө суктанбастан көл менен сырдашып курдашындай мамиле кылган. Демек, ысык көл биз үчүн жөн гана көл болбостон, сүйүнсөк сүйүнүчүбүздү, кайгырсак кайгыбызды бөлүшкөн сырдашыбыз. Мен дагы улуу акындардай болуп, ысык көл жөнүндө ыр жазууну каалайм. Чоң атам бизге көлдү көздүн карегиндей сактагыла, булгабагыла деп көп айтат. Мен көлдү булгабаганга, ар кандай таштанды таштабаганга аракет жасайм жана баарыңарды таза, тунук көлүбүздү сактоого чакырам.